Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Сиздер менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин биология мугалими Эсенкулова Назгүл Өрүбаевна. Сиздер менен анда биология сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз популяция, биосиноз жана экосистема. Сабактын максаты популяциянын биологиялык структурасын, өсүү жолдорун, биосиноздун жетилүүсүн, экосистеманын түзүлүшүн, организмдердин азыктануу байланыштарын билебиз. Популяция, биосиноз, экосистема боюнча сүрөттөн биосиноздун түрлөрүн аныктайбыз, тесттик тапшырмаларды иштейбиз, биосиноз жана экосистеманы Вендин диаграммасы менен салыштырабыз. Анда баштадык. Популяция деп тукум берүүгө жөндөмдүү болгон, белгилүү бир мейкиндик жана убакыт бирдигинде башка бир өзүнө окшогон топтордон обочулонгон бир түрдүн ичиндеги особтордун жыйындысын айтабыз. Популяция негизинен жыныстык жана жаштык биологиялык структуралардан турат. Популяциянын жыныстык структурасы. Жыныстык жол менен көбөйгөн түрлөрдүн популяциялары жынысы боюнча айырмаланган ургачы жана эркек особтордон турат. Мисалы, токой сары кумурскасынын жумуртка таштаган убактысында температура плюс 20 градустан төмөн болсо, эркек особтор көп өрчүп чыгат. Ал эми 20 градустан жогору болсо, жумурткалардын жарымынын көбү ургачы особтор болот. Себеби жаргак канаттуулардын уруктануусу жогорку температурада жакшы жүрөт да, уруктанган жумурткадан ургачы особтор жаралат. Организмдер өсүү курагында чөйрөнүн шартына жараша өзгөрүп турат. Онтогенездик өсүүдө жашаган жерине жараша азыктануусу, кыймыл-аракети, активдүүлүгү дайыма өзгөрүп турат. Түрдүү экологиялык шартта бир эле түрдүн өкүлдөрүнүн ичинде түйүлдүгүнөн тартып чоңойгонго чейин көп айырмачылыктар болот. Мисалы, көл бакасынын чоңдору кургак жерде жашайт, ал эми жумурткасы, көнөк башы сууда өсөт. Бул келтирилген мисалдардан ар түрдүү организм түрлөрү онтогенездик баскычты басып өтүүдө. Түрдүү экологиялык шартта алардын жашоо тиричилигине карата ар түрдүү түзбөлдө болуусу, алардын өсүү баскычтарына байланыштуу экендигин көрүүгө болот. Популяциянын өкүлдөрүнүн түрдүү жашта болуусу популяциядагы организмдердин жашоого жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана алардын андан ары тукумун улантууга жөндөмдүү болот. Анда популяцияны дагы бир сыйра кайталасак. Демек, популяция деп тукум берүүгө жөндөмдүү болгон, белгилүү бир мейкиндикти ээлеп жашаган бир түрдүн особторунун жыйындысын айтабыз. Улантабыз. Биосиноз. Биосиноз деген терминди биринчи жолу илимге 1877 жылы Мебиус деген окумуштуу киргизген. Биосиноз деп жерде жана сууда жашаган микроорганизмдер, козу карындар, өсүмдүктөр жана жаныбарлардын чогулушунун ар түрдүү жашоосу жана бири-бири менен болгон байланышын айтабыз. Грек тилинен которгондо био тиричилик, сеноз чогуу дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, чогуу тиричилик кылуу. Мисалы, көл биосинозу. Силер билгендей, эч кайсы жерде бир гана түргө кирген особтор бирге тиричилик кылбайт. Ал жерде көптөгөн башка түргө кирген особтор дагы бири-бири менен дайыма тыгызда байланышта болот. Демек, буларды биз биосиноз деп атайт экенбиз. Биосиноздун структурасы. Биосиноздор түзүлүшү жана структурасы боюнча ар түрдүү болушат. Негизинен алар экиге бөлүнөт: аз жана көп түрдүүлөрдө. Мисалы, аз түрдүү биосиноздор жылуулук аз, муздак уюлдук Арктикада жана түндүк тундурада же суусуз ысык чөлдөрдө, жасалма суу сактагычта же болбосо абдан булганган агын сууларда. Мындай биосиноздор түрлөрдүн тобу көп өзгөрүп, кээ бир гана түрлөр ыңгайланышып жашап калат. Ал эми туруктуу биосиноздо чогуу жашоочу организмдер түрлөрүнүн тобу жогору болот. Мындай биосинозго тропик токойлору, шуру рифи жана башкалар кирет. Биосиноздун көп түрдүүлүгү алардын байыртадан келгендигине байланыштуу. Эски, мурдатан жашап келген биосиноздор жаңыдан түзүлүп келе жаткан биосинозго караганда көп түрдүү болот. Мисалы, адам түзгөн биосиноздо түрлөрдүн саны аз болот. Бул жерде түрдүү биосиноздор көрсөтүлүп турат. Өзүбүз билгендей, аз түрдүүлөр булар тундрада, чөлдөрдө жана талааларда кездешет. Ошондой эле адам тарабынан иштетилген ар кандай жерлерде. Ал эми
түрлөргө бай биосыностор булар арчалуу токойлор, жазы жалбырактуу токой, тропик токойлору жана башкалар кирет. Улантабыз экосистема. Демек, биосыноз плюс биотоп барабар экосистеманы түзөт экен. Биз силер менен биосыноз эмне экенин билебиз. Демек, биосыноз тирүү организмдердин түрлөрүнүн чогулуп, ар түрдүү жашоосу жана бири-бири менен болгон тыгыз байланыштарын биз биосыноз деп атайт экенбиз. Ал эми биотоп деген бул жансыз жаратылыштын же болбосо абиотикалык чөйрөнүн белгилүү бир мейкендиги. Тирүү организмдер эч качан сырткы жансыз жаратылыш менен байланыссыз жашай албайт. Экосистема деген түшүнүктү биринчи жолу англиялык окумуштуу Тенсли киргизген. Демек, экосистема деп организм тиричилигинин чөйрөдөгү органикалык эмес заттар менен болгон үзүлгүлтүксүз байланыштары, зат алмашуусу жана жалпы биримдүүлүгү аталат. Экосистема негизинен 4 бөлүктөн турат. Биринчиси продуценттер, буларга жашыл өсүмдүктөр кирет. Андан кийин консументтер, буларга жаны барлар жана адам кирет. Редуценттер, буларга төмөнкү сүзүчтөгү козу карындар жана микроорганизмдер кирет. Жана биогендик заттар, буларга жансыз жаратылыш кирет. Суу, көмүр кычкыл газы жана башкалар. Азык чынжыры. Экосистемада азык чынжыры дайыма биринчилик продуценттерден турат. Бул продуценттер менен тамактануучу биринчилик консументтерден жана бул биринчилик консументтер менен азыктануучу экинчилик консументтерден турат. Алар бири-бири менен дайыма тыгыз байланышкан. Теманы түшүнгөн болсоңор, анда биз өз алдынча иштөө үчүн суроолор жана тапшырмаларга өтөбүз. Биринчи тапшырма. Слайдда көрсөтүлгөн 4 сүрөттүн арасынан силер популяцияны тандагыла. Кайсынысы популяцияга кирет? Экинчи тапшырма. Тесттик тапшырмаларды иштейбиз. Силер суроосун жана туура жообун жазып дептерге. Андан кийин мага Жалал Абад мамлекеттик университетинин Авен порталы боюнча мага жөнөтөсүңөр. Үчүнчү тапшырмабыз Вендин диаграммасы менен биосыноз жана экосистеманы салыштырабыз. Демек, бул тарапка биосыноздун айырмачылыктарын, бул жака экосистеманын айырмачылыктарын, ал эми ортосуна экөөнүн окшоштуктарын жазабыз. Үй тапшырмабыз. Схеманы пайдаланып азык тизмегин түзгүлө. Каалаган продуценттерди, консументтерди алып, азык тизмегин түзүп келсеңер болот. Анда эмесе силерден мен тапшырмаларды күтүп каламын. Тапшырмаларга жараша баарыңарга баа коюп чыгамын. Эгерде ким 3 тапшырманы тең толук аткарса, ал студентке 5 деген баа, 2 тапшырманы толук аткарса 4 деген баа, 1 тапшырманы толук аткарса 3 деген баа болот. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.